Урматтуу китеп сүйүүчүлөр жана аудио казына YouTube каналынын катталуучулары. Сиздерге бул ирет жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын Айгүл деген аңгемесин окуп берели. Микрофондо Мунара Алимжан кызы. Азим, бул Айгүл гүлүнүн ээси бар дешет. Уулунун жонунда Айгүл тоого чыгып бараткан эне божурап сүйлөп баратты. Анан ал ким экен, апа? Айгүл деген жанда жок сулуу кыз. Бир кезде анын атасы ушул өрөөндөгү эң бай, таасирдүү адам болгон дешет. Айгүл анын көз мончоктой жалгыз кызы экен. Ал бир күнү айыл четинде кыздар менен эс алып жүрүп, тоодон ок эле көп бир төөнүн жүгүндөй отун көтөрүп келаткан Козулан деген жигитти көрүп калат. Козулан албеттүү, күчтүү жигит болуптур. Саамга көздөрү тиктеше калган эки жаш бир көргөндө эле бири-бирин жактырып, бири-бири үчүн түбөлүк жаралганын туюшат. Бай кызын кедейдин уулуна бергиси келбейт да, Козуланды жоого аттантып жиберет. Жеңиш менен келсең, өз колум менен той өткөрүп, кызымды берем дейт. Козулан согушта баатырларча курман болот. Муну уккан Айгүл кыз кайгысына чыдабай, ушул тоого келет экен да, аскадан боюн таштап ийиптир. Кийин ушул сулуу кыздын каны чачыраган таштардын кычыгына ушул кооз гүл өсүп чыгыптыр. Эл болсо аны Айгүл деп атап алыптыр. Ошондо гүл кыздын канынан жаралган деп турасызбы, апа? Албетте, балам. Канынан жаралган. Балким ошондойдур. Бул уламыш жомоко Азим эзели ишенбесе да, апасын кубаттамыш болду. Айгүл гүлү кемпирге анын эселик кызы Бүажарды дагы эсине түшүрдү. Чоңоюп, 3 класста окуп калган эле. Кагылып кетейин Тирүү болгондо алиге чейин күйөөгө чыгып, балалуу чакалуу болот элең. Кемпир жаш жайган көздөрүн ирмеп алды. Кызы ошол күнү кечке маал апасынын көзүн карап, жумшаган жагына чуркап, бөтөнчө элпек боло берген. Көрсө, күн сайын чогуу мектепке барып келип жүрчү кошуна тең туш кызы аны үйүнө чакырат. Бүажар, бүгүн кечинде биздикине кел. Мен апама айттым, ал макул болду. Экөөбүз телевизор көрүп, анан жомок айтышып жатып уктайбыз. Булардын үйүндө телевизор жок эле. Бүажар курбусунун сунушуна катуу сүйүнүп кетет. Бирок үйгө келатып, аны ой басат. Апасы макул болоор бекен. Бул жагы кыйын эле. Кыздын жүзү муңая түшөт. Ичинен апасы табыштаган көп иштерин айттырбай аткарып койсом, балким көнөөр деп ойлонот. Тыпылдаган кыз каш карайган маалда иштерин бүтүрүп, уруксаат сураган. Эненин күнү бүгүнкүдөй эсинде. Ошондо кызын суу ап келип коюп бара бер деген. Сүйүнүп кеткен кыз эки чаканы баканга илип, учкан бойдон сайдагы арыкка жөнөгөн. Күүгүм кирип, намазшам болуп калган эле. Баканды мөрүсүнө көтөрүп, шашып келаткан кыз жол боюндагы кичине дөбөчөдөн бурула бергенде, буту карга тайгаланып, жыгылып кетет. Чакалары ыргып, суусу төгүлүп, өзү болсо жерге олтуруп калат. Кар астындагы майда бурчактуу таштарга катуу тиет. Эсеңгирей түшкөн кыз жан жеринен ысык нерсе чыгып атканын туюп, коркуп кетип, күч менен өйдө болот. Шүйшүндө аккан кан кыздын кийимдеринен өтүп, аппак карга жайыла берет. Бүажар бакырып ыйлап, кыштын күнү бу маалда көчөдө эч ким жок. Өзү эптеп басып үйгө жетип келет. Районго доктурга алып барганга айыл ичинде бир оңдуу машине жок. Доктур чакырганга телефон таппай, ушундай бир бек кал мезгил эле. Тез жардам келгенче айыл ичи бүт дүрбөп, колунда эми, оозунда дуасы бардын баары булардын үйүнө топтолуп, колдорунан эч нерсе келбей, кансыраган кыз ооруканага жетпей жан берген. Бул үйүр учурган окуя эненин жүрөгүн эчейин жылы эзде. Күүгүмдө сууга жумшап, көз көрүнө өлтүрүп алган чырактай кызын эстесе, азыр да жанын коерго жер таппай, жарык дүйнө көзүнө көрүнбөй кетет. Ыйлай берип оорукчан болуп, кийинки жылдары буттары баспай калды. Бүажар бойлуу, сөөк саактуу, күчтүү кыз эле. Аны палван кыз деп отко, сууга тындырбай жумшай беришчү. Кызы да жок дегенди билбеген, тил алчаак, момун эле да бечара.
Ошол жазда бир күнү адатынча сайга сууга бараткан эне так кызы жыгылган жерде бөтөнчө бир кооз кыпкызыл гүлдөр жайнап чыгып калганын көрдү. Гүлдөрдүн жаңы экенин, мурда кийин бул жерде такыр өспөгөнүн бир көргөндөй эле эне шордо баамдады. Чөк түшө олтура калып, калтыраган колдору менен чоктой кызыл таажыларын сылады. Ал гүлдөр кийинки жылы андан кийин да чыга берди. Көбөйө берди. Жол боюндагы дөбөчөнүн бир капталын ээледи. Жаз ортологондо гүлдөйт да бир айга жетип жетпей куурап калат. Гүлдөр кыздын энесин жаз сайын аз да болсо алаксытып, сооротуп жүрдү. Ага ичинен бөөажардын гүлдөрү деп ат коюп алды. Кызым гүл болуп тирилип келди деген жоромолун жакындарына айтса, күйөөсү баш болуп маани беришкен жок. Муну кайгыдан акылын жоготуп, аргасы кеткендеги байкуш эненин өзүн жооткоткон кыялы да дешти. Айылдагы башка адамдар жаңы гүлгө, талаа түзгө чыгып жүргөн гүлдөрдүн бири дегенсип көңүл да бурган жок. Көп жылдардан кийин гүлдөр суйдаң тартып, акыры 2 жылдан бери кургакчылык болгонунан айтор чыкпай калды. Кемпир жыл сайын гүлдөрдү күтөт. Жамгыр көбүрөөк жааса экен деп жараткандан тиленет. А мен буга толук ишенем, уулум, деди. Кемпир бир маалда каргылданган үнү менен. Кан тамган жерден гүл өсүп чыгаарына ишенем. Байкуш апам, ичинен ушинтип кейип алган Азим башка унчукпады. Бир сөзүн улам кайталап айта берген апасына анын кулагы эбак көнүп бүткөн. Айгүлгө жетчү жол узак, тоо өтө эле тиг экен. Азим көл шал болуп тердеп чыкты. Жонуна энесин көтөрүп Айгүл тоого чыгып бараткан жигит көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө буруп алган эле. Ошон үчүн Азим чарчаса да көз тиге караган айланасындагыларга сыр бербеди. Гүл көрөм деп тоонун чокусуна чыгып бараткандардын арасында кимдер гана жок. Окшош көйнөктөрдү кийип, 40 жылдан кийин жолуккан классташтарыбыз деген шарактаган аялдар, балдарын көтөрүп жетелеп алган жубайлар, бир колунда телефон, бир колунда желин бөтөлкө кармаган жаштар, кадамын жай койгон жашы өтүп калгандар. Булардын баары Азимди бир сыйра кеп кылганга үлгүрүп да алышты. Көпчүлүктүн оозунан чыккан сөздөр да көп түрдүүчө болду. Карачы балам, бу байкеңде апасын көтөрүп баратат. Сен да чоңойгондо мени ушинтип көтөрөсүңбү? Деди. Толмоочунан келген жигит жетелеп бараткан уулуна Азимди сөөмөй менен көрсөтүп, уулу да түшүнгөндөй башын ийкеп койду. Ушинтип гүлдү көрүп эмне зарыл? Бу чунак кемпир үйүндө эле олтурбайбы? Баласын кыйнабай, өзү жарым жан экен. Артта келаткан аялдар өздөрүнчө шыпшынып, кемпирдин жооругун ачык эле жактырышпады. Ай жигит, энеңди ушунча сыйлайт экенсиң, эл барган мекеге алып барып келбейсиңби? Канча соопка калат элең? Апаң да карыганда бир парызын аткарып алат эле. Азимди жандай басып келаткан аксакал бир силкинип, кабак бүрктү. Ушундай уулум болсо, кайда алып барса да кете берет элем, деп өксүдү артта келаткан окшош көйнөкчөн аялдардын бири. Бу сөздөрдү укса да укмаксан болуп келаткан Азим бир маалда сүйүнүп кетти. Апа, гүлгө жетип калдык. Тиги маңдайдагы асканын түп жагын карасаңыз, Айгүл көрүндү. Башын көтөрүп, гүлдү издеген кемпир бир маалда үшкүрүп алды. Жугармак. Ушул эгиз аскадан секирген турбайбы? Гүлдүн чырайын кара, уулум. Кыз ого эле сулуу экен. Кап десең, жаш жанын кыйбай эле койсо не? Буту тайгаланып кетсе айла жок. Секирип эмне кылат? Кемпир аска түбүндө бирин серин өскөн азганакай гүлдөрдү термиле тиктеп, бир топко үнсүз турду. Кызы жыгылган жердеги чыккан гүлдөрдүн өңү да так ушундай кызгылтым эле. Ал гүлдөр да кооз эле, бирок Айгүлдөй узун, бой тиреген эмес. Кичине, майда, желектери топчудай, кызына окшош секелек гүлдөр эле. Көп жылдар гүлдөсө да чоңоюшпады, майда бойдон калышты. Азим, карачы, Айгүл түгөнүп баратыптыр. Ырас эле алып келипсиң мени. Үлгүрүп көрүп калдым. Кемпир жаш толгон көздөрүн уулуна көрсөтпөй жер карап сүйлөдү. Гүл деген акыры ушинтип азайып олтуруп ада болот экен да.
Бөө ажардын гүлдөрү да 2 жылдан бери чыкпай калды. Түгөнөттө апа ушунча адам тебелеп тепсеп, кармалап сермелеп атса, баятан Айгүл тоонун этегиндеги бакшактуу мөлтүр булак айлынан көз албай олтурган Азим чарчаңкы үнү менен наалып койду. Гүл түгөнбөйт, гүл да түгөнчү беле. Болгону Айгүл азыр бу тоодон сен тиктеп турган айылга көчүп кеткен. Мойнуна фотоаппарат илип алган эткел көз айнекчен жигит сөзгө аралашты. Көчүп кеткен? Кемпир өз кулагына өзү ишенбей суроо узатты. Ооба апа, могу турган айылдыктар гүлдү уурдап, үй сайын менчиктеп алышыптыр. Тоонун борун келемиштей чукулап, Айгүлдүн тамырын казып, коргондоруна алып келип жайната тигип салышкан. Мен кече ушул айылда конок болдум, досум бар. Ошонун үйүндө тамынын тескей жагында катар-катар тизилип айгүлдөр өсүп турат. Досум айтат, таң калба, бардык үйдө ушундай. Бизде айгүл өспөгөн коргон жок дейт. Чоң жайык ташка жайланып олтуруп алып, бакылдап аткан жигитти тиктеп, кемпирдин оозу ачылды. Тоонун гүлүн да көчүрүп кетишеби? Өзү неге убагында бөө ажардын гүлдөрүнөн короосуна көчүрүп албады? Жок дегенде бир экөөсүн. Антиш мунун оюна да келген эмес. Ичи тыз дей түштү. Гүлдөр коргонунда жаз сайын ачылып турса, көксөөсү канып, санаасы мынчалык санаага бөлүнбөйт беле. Бир кезде бул тоодо гүл өтө эле көп болгон экен. Көз айнекчен эткел жигит сөзүн шашпай улады. Досум айтат, бизге сыйлуу коноктор келгенде аларга тоодогу айгүлдүн тамырынан казып белек кылчубуз. Азыр тоого чыгып убара болбой эле коргондорубуздагы айгүлдөн берип калдык дейт. Мага да 3 тамыр убада кылды. Берсе шаарга алып барып, тескей жактагы балконума карапага салып отургузуп коем. Айгүл ачылганда көчөгө алып чыгамда, мобул фотоаппаратым экөөбүз шакылдатып иштейбиз. Айгүл тоого келе албаган шаардыктар жыргап сүрөткө түшүп алышат да. Алар да ыраазы, акча тапкан мен да ыраазы. Көз айнекчен көздөрү жанып кубанып сүйлөдү. Бүгүн эртең менен досумдун дубалынан кошунасынын коргонуна башпактым. Ана Айгүл килемдей болуп төшөлүп жатат. Ишенесиңерби? Там аркасынын жарымын ээлейт экен. Бирок туугандар, мен азыр бир нерсени байкадым. Көз айнекчен жигит фотоаппаратына үңүлүп, анан өсүп турган гүлдөрдү карап сүйлөдү. Үйгө көчүрүлгөн гүлдөрдүн көбү бу тоодогу айгүлгө таптакыр жетпейт экен. Мына, көрсөңөр да болот. Ал фотоаппаратынын бетин элди карай бурду. Коргондогулар тоодогудай кызыл эмес, саргыч, бою да пастек. Көчүрүп кайра тиккенде гүл өзгөрүп кетиптир. Кыртыш ар башкада. Баарынан кызыгы гүлдүн мөөнөтү өтүп, соолуй баштаганда орок менен оруп малга беришет экен. Дарылыгы бар дейт. Ооба, үйгө көчүрүлгөн гүлдөр тоодогу гүлдөрдөй эмес. Туура айтат бу жигит. Кемпир ойлоно түштү. Гүлдү мекенинен ажыратып, чоочун топуракка алып барып көмсө, албетте ызаланган гүлдөр өсө албай калат да. Тоонун салкын желин сагынышты, ташын сагынышты, анан кыпкызыл болуп көркүнө чыкмак беле. Бир чети бөө ажардын гүлдөрүн көчүрүп албаганы да туура болуптур. Апа, кетели. Азим тунжурап олтуруп, апасына акырын сүйлөдү. Жан жагында адамдар көп. Гүлгө жанашып, жан талаша сүрөткө түшүп, видео тартып бака-шака. Көз айнекчендин сөзү көбүн кызыктыра баштагандай. Аны тегеректегендер көбөйө берди. Ал досунан уккан гүлдөрдүн тамыры кандайча казылаарын, алыс жактарга кантип ташып, кайрадан олтургузса болоорун саймедирип бүтпөдү. Эми аны уккандар кызыгып, бирден тамыр казып алышса бүттү. Тоодогу гүлдөр орду түбү менен күмжан болот. Азим көз айнекченди жактырбай, кабак бүркө бир карады да, апасын жаш балача жонуна элпек кондуруп алып, ылдый жөнөдү. Аскага Айгүлгө чыгып бараткандар дагы көбөйүптүр. Жол тийбейт. Азим тоодон түшүп келатып, чарчаганын тойду. Бая чыгып баратканда салмагы анчейин билинбеген апасы азыр ага таштай оор сезилди. Колу буттары талып, кулап калчудай калдаңдап басып, энесинин эсин эки кылды. Булар эңсеп келген Айгүл мөлтүр булакта үй башы сайын өсөрүн билсе,
апасын көтөрүп тик чокуга чыкпайт эле да. Же Айгүл тууралуу уламышка ишенип алган апасы баары бир тоого чыгам дейт беле. Эне баланын көкүрөгөндөгү чаташкан оор ойлору, дене бойлорун салмактатып, Азим эс алмакка жол боюна токтоду. Балам, булар гүлдү малга берет экен дедиби? Жанагы жигит. Кулагым чалгандай болдубу? Кемпир тоо түбүндөгү айылдан көзүн албай сүйлөдү. Анын үнү кабатыр чыкты. Ооба, коргондорунда Айгүл жүгүрүдөй эле өсөт экен. Азим эми бул көрктүү, бак шактуу айылга бая алгач келгендегидей суктанып карабады. Кайдыгер көз таштады. Аны апасынын капалуу жүзү ойлонтту. Айгүл тууралуу уламышты кимдир бирөөдөн угуп алып, апасы бул жака келгенче шашты. Көрөм деп дегдеп, муундары шишиген, кар жайган манжалары менен айды, күндү санап, гүлдүн ачылаар убагын дегдеп күттү. Жөнөөрдөн бир күн мурун чачын жуудуруп, жаңы жолугун салынып, көйнөгүн кийип жасанып, таң эрте жолго камынганычы. Эми келгенден бери кабагы ачылбайт. Апа, чарчаган жоксузбу? Азим кемпирдин колдорунан кармалап, жүзүнө мээрим төгө тигилди. Гүл жактыбы сизге? Ооба балам, бирок ушундай чырайлуу гүлдүн жыты жоктугу мени таң калтырды. Бүажардын гүлдөрүнүн сүйкүм, жумшак жыты бар эле. Апа, өтө чырайлуу гүлдөр жытын ичине катып алат дешет. Азим, эми эмне болот, тоо гүлсүз калса? Кемпир уулуна олуттуу карады. Анда бизге окшоп келгендер тоого эмес, мынау айылга барып, ар кимдин коросуна кирип, Айгүлдү көрө беришет да. Ага эмне санар кайсыз? Кеп башкада уулум. Тоону тигиле караган кемпир көзүн жүлжүйтө, кимдир бирөө угуп албасын дегендей үнүн акырын чыгарып, сөзүн этият улады. Айгүлсүз калган тоонун акыбалы кийин кандай болот дейм да. Гүл жок болуп кетсе, жетим калган Айгүл тоо буга чыдайт бекен. Анан да тээ ылдыйда коргондордо камалып калган Айгүлдөр тоосуз, салкын шамалсыз өлүп калышпайбы? Бу айылдыктар көчүрүп келген гүлдөрүн тезинен кайра тоого алып келип ордуна коюш керек. Кандай дейсиң балам? Туура айтамбы? Гүлдүн ээси бар да, ээси бар нерсеге тийбеш керек. Апасынын бул ой жоромолу Азимди таң калтырды. Артына бурулуп, тоону дагы бир ирет жакшылап тиктеди. Калдайган тоо чынында сүрдүү экен. Бир караганда турууга камданган нар төөгө окшоп кетет. Адамдар тоону тоотпойт. Гүлдөрүн урдасак эмне кылмак эле? Же тоо жылып келип, бизди башка чапмак беле деп атышат да апа. Чаап коюшу да мүмкүн, балам, муну тоо дейт. Андай болбойт апа. Гүлсүз калса, менимче тебелеп тепсегендер жок болуп, Айгүл тоо эс алат. Балким жылдар өтүп, гүл кайра көп болуп өсүп чыгаар. Ошондой эле болсо экен балам. Кемпир бүгүлбөгөн, таяктай катып сороюп турган буттарын кармалап, билинер билинбес онтоп алды. Кой эми, үйгө жөнөйлү. Чарчадым. Сага миң ыраазымын уулум. Жолдо баратып машиненин олтургучунда бүрүшүп уктап калган апасына Азимдин боору ооруду. Кызынын капыс өлүмүнөн кийин ушинтип ардемеге ишенип, өзүн алдап, алаксытып, чындык менен жомокту жашоосуна бириктирип алып жашап келет. Аларды иргей албайт. Иргеди дегенче кайгысын көтөрө албай, акылынан адашып, жан аргасы түгөнүп кетет. Айгүл тоого келип кеткенден кийинки жылы Азим апасын жерге берди. Ошол жаз жаанчыл болгондонбу, апасы күтүп жүргөн бүажардын гүлдөрү кайра чыгып, бажырая ачылды. Гүлдөр бир башкача ажайып кооз экенин Азим ошондо көрдү. Апасы кызынын дөңсөөдөгү кайрадан ачылган гүлдөрүн көрбөй кетти. Эми бул гүлдөр айылдыктардын көңүлүн өзүнө буруп, бир кезде Азимдин апасынын сөзүн этибар албагандар бүажардын гүлдөрүнө суктанып, карашчу болду. Жылдар өтүп кемпир айткандай, Айгүл тоо акыры бир күн гүлсүз калды. Адатынча жаз ортосу Айгүл гүлдү көрөбүз деп келгендер кокус эле аны таппай, умсунуп, тоонун кычык-кучук
булуң буйткаларын калтырбай издеп да бир тал гүлдү көрө алышпады. Гүлдөр сүйлөшүп алып, баары бир жака чогуу кетип калышкандай жок. Ошол жазда гүл издеп тоодо убара тарткандар көп болду. Элди таң калтырып тоо этегиндеги атайын жасалган 2 буттуу тактайчада кулактандыруулар жеш турду. Айгүл гүлүн коробуздан көрсөтөбүз. Көрүү баасы киши башына 100 сом. Телефон номер. Гүлдү көрөм деп алыстан сапар каратып, арзы аваз кылып келгендер Айгүл тоого жанаша турган айылга бүшүркөй карап, ал тарапка дароо эле агылып жөнөй койбоду. Көпчүлүктүн көзү дагы эле тоого үмүттүү кадалып, гүлдү тоодон көргүсү келип, кыйылып турду. Кийин алар гүлдү айыл ичинде ар кимдин коросуна кирип, акча төлөп көргөнгө да көнүштү. Лекин келгендер тоо башында канышандай керилген, бойлуу, кооз гүлдүн өзүнө тартып турган касиетин бул жерден сезе алышпады. Айгүлдүн айдай ажарын таба албады. Коргон четиндеги айгүл жыл сайын эгилип, тигилип жүргөн кадимки эле гүлдөрдүн бирине окшоп калгандай. Ушунданбы гүлгө келгендер улам азайып олтуруп, кийинки маалда элдин аягы биротоло тыйылды. Айылдыктарда алыстан келгендерге да эми айгүлдүн мааниси да, кызыгы да калбагандай. Көбү тамаркасындагы гүлдү жулуп салып, анын ордуна жашылча жемишин олтургузууга киришкен эле. Ушундай жаз күндөрдүн биринде ойдо түштө жок бир окуя болуп, ал унутулуп бараткан Айгүлдү дагы эске салды. Айылда Шерали аттуу жаш мугалим кокус жоголуп кетти. Ал мектепте балдарга физкультурадан сабак берген, спорт менен машыккан, чымыр денелүү шамдагай жигит эле. Таң эрте үйүнөн чыккан бойдон кайтып келген эмес. Ата-энеси аны бүгүн эртең үйлөнөт деп той камын көрүп атышкан. Издебеген жерлери калбай, 3-күнгө өткөндө атасы милицияга барып арыз жазды. Так ошол күнү түшкө маал Айгүл тоого ойнойбуз деп барган балдар чуручуу түшүп, айылга чуркап келишти. Алар тоодогу эң бийик Жаламаз оонун чокусунда камалып калган агайын көрүшкөн. Асканын жаракасына кыпчылып, жабышып турган Шерали окуучуларынын ылдыйдан агайлап кыйкырганына жооп кайтара алган эмес. Сол колун бир аз кыймылдатканга гана жараптыр. Айыл эли дүрбөп, ата-энеси ыйлап сыктап, тоону көздөй чуркашат. Бул көк мелжиген адам буту жеткис асканын тар бетиндей үстүн буга чейин бир көрсө ай жана күн гана көргөн. Эми пендеден биринчи Шерали көрүптүр. Кызыгы асканын жаракасында денесинин жарымы чыгып, жарымы кыпчылып турган жигиттин топчуланган күрмөсүнүн жакасынан Айгүл гүлүнүн кызарган желекчелери кылайып баш багып турат. Анын эмне максатта бу аскага чыкканынын сыры баарына дайым болду. Балаң түшкүр, үйлөнө турган колуктусун катуу сүйүнтүп, ага тоонун кыпкызыл, бою узун Айгүлүн тартуулап, таң калтырып сүйүнткүсү келген го. Балаң түшкүр, күчүнө ишенген да, коркпогонун. Балаң түшкүр, там аркасында өсүп турган гүлдөн эле берип койсо колуктусу таарынмак беле. Келгендин баары балаң түшкүрдү аяп да, ага ачуусу келип да, асканы ары бери тегеренип шаштысы кетти. Теги ыраңы суuгу тоодогу гүлдү көргүм келет деп ап кел деген да, көзүн сүзүп, балам бир нерсе болсо колум менен муунтуп салармын, дидарың өчкүр. Шералинын апасы болочок келинин каргап шилеп буркан-шаркан түштү. Балаң түшкүрдү кантип куткаруунун миң айласын издеп таба алышпай, акыры район борборуна телефон чалышты. Аскер кийимчен 5-6 жигит чоң машинесине узун шатыларын, түрмөк жиптерин, зымдарын жүктөп жетип келишти. Оңбогондой убара тартып атып, кечке маал гана чалажан акыбалдагы жигитти эптеп жерге түшүрүштү. Буту жерге тиери менен Шерали эс учун жоготту. Бакырып келип уулун кучактаган апасы анын көкүрөгүндөгү солдоюп чыгып турган соолуган узун гүлдү суруп алып, буту менен жерге жанча тепкилеп, болочок келинин кайрадан каргап шилей баштады. Бу Айгүл тоодо калган акыркы жалгыз Айгүл гүлү эле. Шерали ошондон кийин ооруканада көпкө жатты. Анын мурункудай өзүнө келиши кыйын болду.
Урматтуу китеп сүйүүчүлөр, сиздер Топчугүл Шайдуллаеванын Айгүл деген аңгемесин уктуңуздар. Окуган Мунара Алимжан кызы.